Саламатсыздарбы, урматтуу катталуучулар, YouTube'да, Facebook'та, Instagram'da, TikTok Кыргызстанда жабылганы менен, сырт жакка чыгып калганда, башка тигил же бул өлкөлөрдө чыгып калганда, ошол жерде ачык болсо мен көрүп атам. Ал жерде дагы VPN менен же болбосо ошо жабылбаган өлкөлөрдө дагы көп адамдар кирип, ал жерде дагы суроолорду берип жатышыптыр. Эми биз болсо ушу командабыз менен бул жерде мени тартып аткан дагы эки жигит бар. Биз YouTube'ду ошо деги эле ушу суроо жооп рубрикасын ачканыбыздын себеби элге эми албетте басымдуу көпчүлүк элге бул биздин кеңештерибиз кереги жок болушу мүмкүн. Бирок ошо биздин кеңештерибиз, тажрыйбадан алган ойлорубуз, өзүбүздүн ой пикирибиз керек экенин биз көрүп атабыз. Абдан көп суроолор түшүп атат. Биз тоодо жүргөндүктөн, ошол жерде 45-50 күн жүргөндүктөн биз кичине арылып калдык. Бирок кайра баары бир бизге келген суроолорду биз чыгарып жооп бере бермекчибиз. Себептен азыркы суроону дагы окуйм. Эми биз баягы ар биринин өзүнүн жашоо шарттары бар да. Көп учурда биз мисалы жакшы шартта жашасак, үйүбүздө тынч болсо, маселелерибиз аз болсо, биз ойлойбуз да көп адамдардыкы деле ушундай, жалпысынан кыргыз элиники ушундай деп. Бирок ушу келип түшкөн суроолорду карап көрүп, зээним кейит да. Мен ошо дагы деле эл аралап жүрүп, чында эле ушундай маселелер көп экенин мен көрүп келем. Анда эмесе ошол Диляра деген бир келин бала жазган экен. Суроосун окуйм, суроосу аябай чоң. Саламатсызбы байке, кандайсыз? Ден соолук, бала чакыра жакшыбы, бала чака жакшыбы? Менде көп кайгым бар. Кимге айтышымды билбейм. Мага туура кеңеш керек деп ойлойм. Менин күйөөм Россияда иштейт. 1 жылда же 2 жылда бир келет. Мен 3 балам менен кайненем менен жашайм. Балдарым кичине башымдан не күндөр гана өткөрдүм. Кайнага, кайнеже дегендердин баары килигишет. Кайненем уят сөздү көп сүйлөйт. Мен андай сөз уккан эмесмин. Да жиним келет. Антип мага айтпаң дейм. Мен каяка кетип, каякта жүргөнүмдү кайнежелериме айта берет. Келиндерим бөлөт. Байына карап, жакын күндөрү эриме мени жамандай турган болду. Эрим менен сүйлөшкүм келбейт. Ал мени түшүнүштү каалабайт. Мен айтып эле кала берем. Мени укпайт. Ажырашып кетким келет. Ата-энемди ойлойм. Мени ойлоп жүрбөсүн дейм. Кайын журтум өздөрүнчө эле аябай кыйын боло берет. Келин өлсө табылат, бала сейдиктен жаралат. Өзүңөрдү карагыла, балам катыным дей беришет. Ушуларды көрсөм жүрөгүм сыгыла берет. Бизде күндө уруш, суранам, жооп жазыңчы, кимге кайрылуу керек, эмне кылуу керек, айтыңызчы. 3 балам менен каяка кетсем экен деп башым катып калды. Рахмат чоң, алдын ала деп жазган экен да. Эми бизде тилекке каршы баягы Кыргызда тетиги көп жылдан берки келген ушул көрүнүш дагы эле сакталып келет. Баягы бул Диляранын жашоосу көп мигранттардын жашоосуна окшош. Жолдоштору акча табам деп көп жылга сырт жакка кетип калышат. Айрым учурда ошол жерде көп жыл жүрүп, бир жылда бир келсе келди, келбесе келбейт. 2-3 жылда бир келет. Келип туруп бир аз жүрүп кайра кетет. Айрым учурда ошол эркектер ошол миграцияда жүргөн жеринен өзүнчө үй бүлө дагы куруп алган учурлары бар. Мен жакындарымдын арасында деле болгон учур, ал жерде кайра башкасынан болгон. Аял киши миграцияда жүрүп, ал жерде оокат кылып, акчасын бияка жөнөтүп атса, күйөөсү бул жерде башка турмуш куруп алган. Анан эми сиздики болсо, Диляра ошол көп мигранттардын жашоосуна окшош. 3 балаңыз бар экен, кайындарыңыз да жашайт экенсиз. Эми кайындардын арасында жашаганда баары бир келин чанда учурда эле ошо бизде баягы үйлөнгөндө, жаштар үйлөнгөндө тост айтып беришет го. Анан ошондо мисалы чоң сөздөрдө айтылат да, бизге келин эмес, кыз келип атат деп кайын журт айтат. Башка тарап болсо айтат, ой, мага күйөө бала эмес,
бул уул келип атат, мен уулду болдум, келин эмес мен кыздуу болдум деп айтышат го эки тарап. Ошентип айткандын көбү бул курулай эле сөз негизичи. Себеп дегенде бул тостордо айтылып коет, улуу чоң сөз кылып айтылып коет. Анан мен чынында эле ошо келинине кыздай мамиле жасаганды, же болбосо күйөө баласына уулдай мамиле жасаганды мен өтө эле сейрек кездештирдим. Мен азыркы учурда бул дүйнөдө 44 жыл жашап келатам. Ошонун эми 20 жылы бул жаштыкка алып кое турган болсо, ошоки 20 жылдан ашык келип, мен ошондой мамиле жасаган үй бүлөнү сейрек эле кездештирдим да, сейрек. Баары бир кандай гана болбосун, баягы үй бүлөдө эгерде эркектин ата энеси болсо, ал үйлөнсө, келини бар болсо, кандай гана болбосун, канчалык уулу жаман болбосун, канчалык уулу туура эмес нерсе кылсын, бирок ал баары бир уул болуп кала берет. Келин менен уул ортосунда чыр чатак болгондо баары бир баягы ооз-эки келинге кичине болушумуш койгону менен баары бир уул деп ата эненин жүрөгү уулга тарта берет. Келиндин үйүндө таптакыр башкача. Ал жерде кыз менен күйөө баласы урушуп атса, баары бир кызына тартат. Кызы туура эмес иш кылып, анан күйөө баласы урушуп атса деле, ата энеси баары бир кызына баары бир тартат. Бул деген баягы ата эне күйөө бала катнаштын адилетсиздиги эмес, бул табият да, табият да ушундай. Ошондуктан мен дайыма какшап келем да. Жанагы келинди алып келип ата энеси менен кошо жашап, антип бизде айтат го, мен колум узарды, келиндин колунан мен чай ичишим керек деп айта беришет го. Бул жалпы жонунан, жалпы эми жакшы мисалдар бар, жакшы өрнөктөр бар, бул өтө эле аз. Бирок жалпы жонунан бул аяк төбө келип чырга алып келет. Ал эми Дилара карындашым, сиздин учуруңузда сиз эч качан мындай учурда баягы адилеттүүлүктү ал жерден күтө албайсыз. Сиз баягы өгөй адамдай эле жашап жатасыз да. Анан эми сиздин абалыңызга карап, сиз бир эле мисал, бир эле мындай себеп келтириптирсиз, минтип айтып атасыз да, мен ажырашып кетейин дейм, бирок ата энемди ойлойм депчи. Ата энени ойлобошуңуз керек. Сиз ата энени таптакыр ойлобошуңуз керек. Сиз өзүңүздүн 3 балаңызды ойлошуңуз керек. Ошол мен ажырашып кетсем, ошол 3 баламды татыктуу бага аламбы? Ажырашып кетсем, мен баш көтөрүп, өнүгүп, ошол 3 балага татыктуу тарбия, татыктуу билим бере аламбы? Ошол экиге мен алым күчүм жетеби? Менин ата энеме барсам, ошол ата энем кабыл алып, ошого жардам береби? Менин жакындарым, төркүндөрүм да, сиздин учуруңузда төркүндөрүм ошо жардам берип, мени алып кете алабы деген суроону коюшуңуз керек. Эгерде ошол эки суроого чынында эле менин ата энем түшүнүп кабыл ала алат, чынында эле менин төркүндөрүм жардам бере алат, чынында эле мореки 3 баланы мен бага алам десе, анда ошондой жашоонун эмне кереги бар сизге? Ата эне үчүн бала же кыз болобу, эң негизгиси алардын бактылуу болушу. Эгер сиз ал үй бүлөдө бактысыз болуп атсаңыз, эгерде кайындарыңыздын баары сизди жемелеп жатышса, эгерде сиз алар менен тил табыша албай жатсаңыз, эгер ал жерде сизде өгөй адам катары жашап атсаңыз, өзүңүз жазып атасыз, менин күйөөм дагы түшүнө албай калды деп. Эгер күйөөңүз түшүнө албаса сизди, эң жакын ал жерде сизге ошол үй бүлөдө болгон эле күйөө да, анан күйөөңүз түшүнбөсө, анда сиз ал жерде эмне кылып жүрөсүз, мага мисалы түшүнүксүз. Жанагы ата энем эмне дейт деген, бул эл эмне дейт деген оору да, ошол оору менен ооруп атасыз. Ошондуктан караңыз, эгерде жок, мен ата энем, өзүмдүн ата энем мени түшүнбөйт, кабыл албайт, алар сөгүп сагып кубалайт десеңиз, жок, мен төркүндөрүмдө таяна турган, жардам бере турган, өк боло турган, жөлөк боло турган эч ким жок десеңиз, мен жалгыз кетсем, менин билимим да төмөн, кесибим да жок, 3 балам көчөдө тамак сурап калат десеңиз, эгерде ошондой шартта болсоңуз, анда айла жок чыдаганга туура келет. Анда ошол балдар үчүн, көчөдө калбаш үчүн ошол экинин баарын кабыл алып,
кулдай болуп жашап чыдаганыңызга туура келет. Ошол эле да. Бул жерде келген аргументиңиз бул таптакыр туура эмес аргумент. Мен ушуга кошуп айтып кетейинчи, деги эле бир үй бүлөгө башка адамдар аралашып жашаган бул туура эмес. Могул биз тууган дейбиз го, канча жакын бир тууганың болбосун, канча жакын аралашкан ошол эки адамдарың болбосун, бир үй бүлө өзүнчө жашаганга аракет кылыш керек. Бир үй бүлөдө башка адам кирди дегенде эле ал башка өзүнүн ою менен, башка устабы менен кирип жашайт да. Ошондуктан булар баа сыгылышып жашап кетиш такыр мындай шанс, жакшы жашап кетүү шанс аз да. Дагы деле бизде мындай бар. Тиги бул жерде үйдө жаш күйөөсү менен аял жашап атса, ошо күйөөсүнүн бир тууганы келип ошол жерде жашап көп жыл болбосо да айлап, жылдап жашап алган учурлары бар да. Муну дагы мен туура көрбөйм. Ал килтейген эле адам болсо эмнеге ал жашашы керек? Эгерде сиз ошол жерде турсаңыз, анан баары кийлигишип атса, албетте жана орусча айтат, птичьих правах деп коет. Тооктукундай эле окууңуз бар да, эптеп бир кичинекей жерде отурасыз да. Ошондуктан мен ойлойм, ойлонушуңуз керек. Ойлонушуңуз керек. Бул жерде мисалы эл эмне болот, мен ата-энем үчүн жашап атам, ата-энем өлүп депчи. Ошол как раз ошол ата-эне үчүн ушундай курдукту көрбөш керек. Себеп дегенде ата-эне акыл эстүү түшүнө турган болсо, ошондой кызынын кордугун көрүп атканда негизи алып кетип калыш керек же жардам берип, шарт түзүп, өзүнчө учуп кеткенге, өзүнчө бир үй бүлө түзгөнгө жардам бериш керек. Мындай акыл эстүү, акыл эси ордундагы адам ошол кызынын башка жерге кирип, ошол жерде тооктукундай укукка ээ болуп, өзүнүн балдары менен кыйналып, ошол жерде күйөө баласы бир жылда бир келип атканын көрсө, мындай нормалдуу акыл эстүү ата-эне, акыл эстүү төркүн негизи алып кетип калып үйүн эмес, бирок жардам бергенге аракет кылыш керек да. Ошондуктан албетте тандоо сиздики. Мен жооп берейин дегеним, мындай учурлар бизде абдан көп. Анан сиздикиндей учурда, сиздикиндей болуп аткан, мен кайнэжем минтип атат, кайненем минтип атат, кайындарым минтип атат деген таптакыр туура эмес. Алар ошенте берет, себеп дегенде алардын үйү, алардын ошол жердеги конушу, конуш жайы, анан сиз келинсиз, сиз келгенсиз ошол жерге, сырттан келгенсиз да. Анан сырттан келип алган сен минтпей, анан тигинтпей, минтпей деген таптакыр туура эмес да. Же ал жерден кетиш керек. Эгер андай таптакыр эле мүмкүнчүлүк жок болсо, анда балдарым үчүн деп башты ылдый салып коюп, кул болуп чыдаш керек. Башка айла жок. Башка айла жок. Аргументиңиз болбогон эле суу кечпеген аргумент. Атам кыйналат, анан атам үчүн, ата-энем үчүн депчи. Ата-энеңиз ошо сизди бактылуу болсун деп атат да. Сизди ошол жерде кул болуп, ошол жерде кордук көрсүн деген жери жок да. Күйөөңүздүн туугандары ошентишет. Аларга айтып бирдеке айткандан пайда жок. Себеп дегенде алар ушундай кылышат. Алар ошол жерде жашап жүрсөңүз, күйөөңүз жок болсо, тигил жакта сизди коргой турган киши жок болот. Тем более сиз айтып атасыз, мен күйөөм мени түшүнбөйт да. Андай күйөөнүн эмне кереги бар, түшүнбөгөн күйөөнүн? Сиз ошол жерде ошол күйөө үчүн жүрөсүз да. Ошол күйөө үчүн турмуш кылып, күйөөңүздүн балдары үчүн жүрөсүз да. Ушундай туугандар, ийгилик каалайм дейлер. Эмне деп айтам башка? Жолуңуз болуп кетсин. Башка айта турган сөзүм жок. Рахмат.